Күн суықтап, аба райы бузулары менен турак үйдө тургандардын арасында көмүргө болгон суроо талап өстү. Биз азыр учурда Ош шаарындагы көмүр сатуучу жайлардын биринде турабыз. Мында көмүрдүн баасы 7 сомдон жогору сатылууда. Мындай сумма көпчүлүк жарандардын наразычылыгын жаратууда. Быйылкы жылы көмүрдүн баасы жогорулагандыктан эл камылганы эрте көрүп баштаган. Өткөн жылга салыштырмалуу баа 2 сомго кымбат, ансыз да өлкөдө кымбатчылык өкүм сүрүп жаткан чакта көмүрдүн баасы да убайымга салып жатыптыр. Кымбат, элге кымбат чынында. Былтыр биз алганбыз 5 сом 70 тыйын 5,5 алганбыз. Быйыл уже 7 сомдо атат Сармангоldukun. Баары тегиз элдер тегиз жашабайт. Колунда бары бар, жогу бар. Элди караш керек. Тегиз кылып койсо бир сен атат. Мындай мен күч келбейт элге. Калап калат элек түшүнүп беришти. Канаттан убайт. Кымбаттап атат. Кышкандай Дыгында кыйын го, анан буякта жок болсо каяктан табат өкмөт деле. Анан алыбыздын жетишинче жашап атабыз да, карабайым элчи. Чыдайбыз, жашайбыз, айла жок. Ал эми сатуучулар көмүрдүн баасынын өсүшү күйүүчү майдын жана техникалык каражаттардын кымбаттаганы менен байланыштырышат. Мындан улам чыгымдарды актоо үчүн баа наркын көтөрүүгө аргасыз болушат. Кандай ситуация болбосун 1 сом гана коюлат бул жердечи. Ал жактан келген сенага биз 1 сом коюп сатабыз. 2 эсе кымбат, май, суу баары. Карердин өзүндө да 50 тыйын быйыл кымбаттаган, былтыркыга салыштырмалуу. Ошол себептен кымбат. Ошо азыр 7 сомдон деген менен анын ичинде доставкасы үйүнө барышы менен 7 сом. Былтыр деле 6 сом болгон, доставка мынал жердин өздөрү алып кеткен доставка жок болгон. Быйыл 7 сомдун доставкасы менен. Бул жагдага байланыштуу президенттин Оштогу өкүлү кен казуучу ишкерлер менен жолугуп, аймактарда көмүрдү 5 сомдон жогору көтөрбөө талабын койду. Ишкерлер колдоп келишим түзүлгөн. 15-октябрдан тарта арзан баада көмүр базарлары ар бир райондордо ачылат. Мында кара алтынды түз ортомчусуз алып келүү боюнча жумуштар аткарылат. Мындай ыкма кыш мезгили бүткөнгө чейин уланып, тыкыр көзөмөлгө алынат дешет. Биз бул иш-чараны уюштуруп жолго салсак, жана ортодо алып саткан адамдар азайып, эл түз биз ачкан базалардан алганда көмүрдүн баасы арзандайт. Анан эртеңки күнү бир кар жааганда жолбосо дизелдик отундар, күйүүчү майлар көтөрүлүп кеткенде бул бааны көтөрбөөгө биз ошол макулдаштык. Алар өздөрү макулдугун берди. Эми элге, журтка, калкка ушундай бир момент мезгилдерде бир жардамыңыздарды бериңиздер деп биз сурандык. Учурда 1 тонна көмүрдүн баасы 1330 сом деп белгиленген. Статистикалык маалымат боюнча кара алтындын 1 тоннасы нарында 2500 сомдон 4000 сомго чейин, чүй өрөөнүндө 4500-4700 сом, Ысык көлдө 5000 сомго чейин чыгат. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагында 7000-8000 сомго сатылат. Кыргызстанда кара алтындын 6 миллиард тонна запасы 70 көмүр кени бар. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги көмүрдүн баасына таасир эте албаарын билдиришти. Качан гана баа чектен ашканда өкмөттүн токтому менен көзөмөлгө алаарын айтышат. Учурда көмүрдүн баасына мониторинг жүргүзүлүп жатыптыр. Монополия каршы орган бул көмүр бул конкурентный рынок болуп эсептелет. Өзүнөн өзү кое албайбыз. Бул ишкерлерге биз киришүүгө мыйзам жол бербейт. Азыркы күндө өзүңөр билесиңер, предпринимательствоны текшерүү же кандайдыр бир чараларды көрүүгө тыюу салынган 22-жылга чейин. Биз ошон үчүн азыр түшүндүрүү иштерин жана башка чараларды, башка жолдорду караштырып, мына азыркы күндө өздөрүнүн демилгеси менен көмүр казуучулардын ушул чара иштерди жүргүзүп жатабыз. Эскерте кетсек, өлкөдө көмүрдүн сатыла турган баасын бир дагы мамлекеттик орган бекитпейт. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги баанын өсүшүн өкмөттүн токтомунун негизинде гана жүргүзө алат. Мындан улам баанын туруктуу сакталып турушуна кепилдик жок. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмат Султанов, 7 канал, Ош.